Борбордук Азия чөлкөмүнүн өлкөлөрү үчүн мамлекеттик чегералар темасы түбөлүк актуалдуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы үчүн аймактык бүтүндүктүн сакталышын камсыз кылган улуттук коопсуздук маселелерин чечүү, сырттан экспансиядан коргонуу багыттарын тандоо, мүмкүн болуучу душмандарды аныктоо, алардын таасирине басым жасоо эң актуалдуу маселе. Ушуга байланыштуу Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде аталган маселелердин чечүү жолдорун издөө максатында тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго бир катар илимдин өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышып, чек арага байланыштуу көйгөйлөрдү, ички жана тышкы карама-каршылыктарды чечүү жолдорун талкуулашты. Максаты ушул чек ара менен тыгыз байланышкан практиктерди чакырып, ошолордун ой пикирин угуп, анан биздин магистранттар дагы бул илим изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Биздин факультет мугалимдери дагы ошол маселеге байланыштуу иштерин жүргүзүп атат. Анан ошолорго ушун маалыматтарды так маалымат берип, анан чек ара маселесин чечүү жолдорун аныктап, биз жыйынтыгында ушул студенттерге, магистранттарга бир окуу китебин жазалы деп атабыз. Андан тышкары, албетте, биз бир жылдык ишибиздин жыйынтыгында дагы Коргоо министрлигине, Билим берүү министрлигине сунушубузду киргизгенбиз. Сөзсүз түрдө жогорку окуу жайларында жана аскердик даярдоо кайра жандандырыш керек, себеби биз ошол чек ара маселесинде аскерлерибиздин даярдыгын дагы көргөздүк, жанагы алсыз жерлерибизди билдик да, анан ошого байланыштуу көп сунуштарыбызды бергенбиз. Келеге кеңеш Коргоо министрлиги менен Билим берүү жана Илим министрлигинин буйртмасы менен 2022 жылдан бери өткөрүлүп келет.